Так, иштеди окшойт, а? Көптөн бери камераны кармаганга карап алып өзүмчө сүрдөйм го. Канча болуп кетти? 2 ай болуп кетти окшойт видео тартып элек мына. Ох, кичине суу ичип өзүмө келип алайын. Так, туугандар. Октавия менен эмне болду деп бүт баарына кызык болуп атат. Октавия ошо менен, Октавия жок болду туугандар. Билесиңер да жанагы лицензияны алып атканда бир 10-15 күндөй күтүп калдым эле. Мен хозяин менен сүйлөшкөм, где-то бир 25 күндүнбү ушундайдын ичинде, болгон иштеп тапкан акчамы берем десем, хорошо деген. 25 күн өттү, анын ичинен 15 күнү жанагы лицензиянын эгесин досу болот эле да, хозяиндинчи. Ал койрогун карматпай жүрө берди, ана чыгарып берем лицензияны учеттон, мына чыгарып берем, ана үйрөтүп берем депчи. Андан бери 15 күн өтүп кетти. 15 күн өтүп кеткенден кийин биягында 10 күн эле калды да. 10 күн эле калгандан кийин 10 күн лицензия келди, мен иштедим. 10 күндө иштегенден кийин хозяин менен барып жолуктум. Мени чакырды. Нургаз бир келип кет деди. Бардым. Барып ушундай 10 күн иштедим. Болгон акчам берейин деп 40 миң заранее берип койдум эле, где-то 40 миңдей акча. Кийин алып барып дагы бир 30 канча миң берейин деп чогултуп, 30-40 миңдей дагы алып барып берейин деп барып неме кылсам, сен 25 күндүн ичинде сен мага 200 миң берем дегенсиң деп туруп алды. Анан эмне кылалы десем, азыр мен машинаны алып каламан да дейт. Шолковскийге бардым эле, как раз үйүнө. Хорошо дедим, ошол жерде эле машинаны алып барып, үйгө кайтып келдик. Үйдө баллондору, анымынлары, шиналары бар эле. Полностью алып берип, документтерин берип, кайра жөнөттүм. Ошо менен Шкода Октавия жок туугандар. Баарыңарга кызык, мага да кызык болуп атат эле, иштеп көрөйүн кандай болот деп. Өзүмө неме кылгандан кийинчи документтер бүт даяр болгондон кийин ошондой болду да. Эми иштеп 10 күн иштегенден кийин эле кайра өзүнө алып алды. Өзү иштедиби иштебедиби билбейм. 10-15 күндөн кийин бияктагы мен таанышым срочно учеттон чыгар, өзүнө оформить этип алсын. Мага штрафтар келип атат Нургазы деди. Мен айткам. Анан кийин ошо 10 күндөн кийин кайра өзүнө чыгарып алды окшойт. Ошондой туугандар. Ошо менен Октавия жок болду. Кайра эле эртеси күнү тааныш бир армиян таанышым бар эле. Ошого чалып эле экономго чыгып, андан бери семейный адамга чынын айтсам блогер болуш да кыйын экен. Аяка жүгүр, бияка жүгүр, убакыт болбойт, башка болбойт. Азыр полностью каналдарды бүт бир жаңсыл кылып алып, кайсы каналга эмне тартышты, бүт баарын бир жаңсыл кылып алып, канча сомго только таксини тартам, YouTube сабакка только YouTube боюнча бүт маалыматтарды киргизип, Кудай буйрса биздин дагы жакшы жаңы жаш блогер балдарга бүт үтүр точкасына чейин YouTube'ду үйрөтүп, колуман келишинче дагы буйрса жакшы YouTube блогер балдарды чыгарам деген жакшы ой бар. 2 ай бою иштеп аттым, бирок таксыр бир жаңсыл боло албай, бир жаңсыл боло албай калдым. Такыр же нары эмес, же бери эмес болуп, же үйдө жок, же иште жок болуп атып, тем более мен балдарым мененмин го бул жердечи. Азыр Bon Appetit, анан YouTube сабак, анан кийин бул канча сом каналы болду. Бүт баарынын ссылкаларын видеонун астына калтыра кетем туугандар. Эгерде блогер болом деген жакшы ниети бар балдар болсо, менин YouTube сабак каналыма азырынча катталып тургула. Жакында эмнеден баштап эмнеге чейин кылыш керек, бүт баарын айтып өтөм туугандар. Ошондой. Бүгүн ишке чыккам, саат 12 болуп калды. Иш өтө слабый болуп кетти. Жаңы жылдан кийин дагы кичине жанагындай болуп слабыйлашып, азыр вообще слабый болуп кетти. Экономдо эртең менен 8-ге чыксаң, обедке чейин где-то бир 2 миңге, мынакей 2 миңге иштедим. Обедке чейин 8ден баштап өтө кыйын болуп атат. Андан мурун 2 күн 6,5 миң,
6600, 6700, 12 saat, 13 саат деп ошондой акчага иштеп атам. Ал азыр арендалар да кымбаттап кетти, машина вообще дефицит болуп кетти. Хозяин да эмне себептен айнып кетти билбей калдым. Сүйлөшүп атканда айтып калды. Азыр өзүмө машина алайын деп атам эле, анан кийин деп же лизингке же трейдингке, короче, өзүнө башка комфорт плюспу же башка машина карайын деген. Вообще түшүнгөн жок, короче, ошол акча бере албай калдым. Мага срочно 200 000 керек эле, мен өзүмө башка машина алышым керек эле, хотя бы малометражка болсо дагы. Балам садик алып барам, кызым школага алып барам деп ошентип туруп алды. Хорошо дедим, эмне машина сеники болсо. Деп ошо менен жок болду туугандар. Ошондой. Бүгүн саат 12 болду. Азыр бирлерде балам школдан алып келип коюп, буюрса дальше улантабыз. Буюрса алдыда жакшы канча сомдо только такси боюнча кызык окуяларбы, эмне керек, буюрса таксиге керектүү документация боюнча, башка нерсе боюнча дагы кийинки видеолордо бүт айтып өтөм туугандар. Андыктан билесиздер да. Мурункудай эле подписка, комментарий, бүт жанагы мурдагы эле кылып жүргөн видеолор, жакшы видеолор болот. Буюрса полностью үйгө жакшы компьютерлерди алып койдум, буюрса туугандар. Жакшы монтаж, буюрса шашпай отуруп жакшы монтаждап, короткий 10 мүнөттүк жакшы видеолор таткан аракет кылам. Кыскача, бирок толук даана жеткиргени. Андыктан көрдүңөр, уже YouTube'тун чынын айтсам, бүт бардык алгоритм кандай иштейт, башкасы кандай иштейт, бүт от үйдө уже түшүнүп бүттүм десем болот. Жаңы балдарга, жаңы блогерлерге анчалык профессионалдуу деңгээлде эмес, мындай средний интерес кармаган, кызык болуп аткан балдарга үйрөткөнү менимче толук азырынча болот деген ойдомун. Ошондуктан YouTube сабакка дагы эгерде желаниясы бар балдар болсо катталгыла, буюрса жакшы видеолор болот. Таксиде ким кандай иштеп атат билбейм, бирок таксинин иши өтө эле жанагындай болуп кетти, слабый болупчу. Аренда болсо асмандын башы болуп кетти. Экономдор 1600, 1700 безвыходной берип атышат. Жана эски выпускадагы эле машиналерди 1500-1400дөн бербесе, а так 1600, 1700 безвыходной болуп калды. Азыр ошондой болуп атат, азыр 1700дөн безвыходной деп атам, бир армиянын машинеси. Ошондой туугандар. Так, аз дальше кеттик, линияга коеюн. Так, ждем такси по адресу дейт. 20 мүнөт дегенде берди окшойт почти. 20 мүнөт. Мында доставка экен, жарым саат. Роутер менен 15 литрлик, 10 литрлик, короче. Спирт алып барып берип кой дейт, очагында. Алып келип таштадым. 4 мүнөттөгү платное ожидание болду. Завершить. 528 рубль. Так, эсенти Бородино дейт. 10 мүнөт дейт подача. Мындай подачаларды берип атат да вообще. Дальний подачалардычы. Так, Бородино. Нормально эле болду экен эми бул заказ. Ай, ёлки. Так, дагы бир заказды алып келдим азыр. Экинчи заказ 500. Белки дагы 500 болду эле, бул дагы 500 рубль болду. Ол жакта кыргыздардын немеси бар экен. Койканасы бар экен. Короче, азыр өтүп кетип атып көргөзөм, ошол жерде койлорду багып, ошол жерде живой сатышабы же союп сатышабы билбейм, азыр көрөбүз го. Алсыракта экен, болсо түшүп сурай калайын дедим эле. Бул эл кар өтө көп чаап койду, зорго эле кетип атат машина. Вообще. Шарды го кичине тазалап коюп атат. О чет жерлерди, коттедждик жерлерди вообще болбой калыптыр мынтип. Машинанын түгүнө чейин тийип атат. Наз көрсөтөм. Чагымда союп да сатышат окшойт. Оно жерде кыргыздар экен. Ошол складтарда кой багып, ошол жерде чөп чарларын дагы
жаап коюп чыгам, ошол жерде союп сатышат окшойт. Орус айтып калды, кыргыз балдар ошол жерде кой багып, ошол жерде сатышат дейт. Бир келип кызыгып сурап кетиш керек экен, канчадан болду экен. Тегиле эт асмандын башы болуп кетти, Москвада деле, Кыргызстанда деле. Кече күнү кыргыздардын Бойковскийде кыргыздардын магазинине кирип эт канча болуп атат десем, сөөгү жок эт килограммы 600 дейт. Элестет да сага. Москвада еттин баасы 600 рубль. Да дедим. Так, азыр по делам коюп койдум, шара көздөтүп. Мынакей коттеджный поселоктор, Бородинский дейт. Дальше кеттик. Туугандар Люберцага заказ берди. Так. Подача 4 минут экен. 42 километр канча минут дейт. 1 саат 4 минут экен. Алло. Алло, да. Еду. 2 минуты показывает. Котельникиге келип калдым туугандар. Котельники, Люберцага дедиле. Жолдон келатып адресин өзгөртүп берди. Котельники аз домой коюп койдум, заправкага барып заправканы кылайын. Домой жагар менен Кудай жалгап Шереметового заказ берди го Котельникиден. Так. 57 километр 1 саат 23 мүнөттө Шереметового терминал Б деп берди. Так, почти 1,5 саат экен. Канча берет болду экен, аз где-то 1,5 берет болду экен. Аз клиентке жетейинчи. Пристегнулись? Пупсики, пристегивайтесь. Да, пристегивайтесь, а то погода еще хорошая. Да, присоединись. Так, Шереметово, да, вам? Да, Шереметово. Аэропортта өчүрттүн аягы көрүнбөйт го. Так. Так, эшик жабылып алган акча. 1364 келдим, 1 саат 6 мүнөттө. Так. Өчүрттүн аягы көрүнбөйт. Аэропортко келдим азыр. Так, 1400 рубль таштап кетти. Что скажу? Скажу спасибо за чай, 40 рублей. Корого кирбей 40 мүнөттөн бери күтүп турам, бербей койду заказ. Секин аэропортко жакыныраак айдап көрөйүнчү. Берсе берди, болбосо секин шаарга түшүп кетет окшойм. Акыркы күндөр аэропорт айнып такыр эле. Айтсам ишенбейсиңер туугандар. Отуруп эми жылайын деп батсам айнек тыкылдатып бир бала келип калды. Казанский вокзалга таштап кой деп. 1100 алып келип таштадым.
Яндексте канча көрсөтсө ошо алып келип таштадым. Домой коюп коюйн. Эгерде домойго берсе берди, бербесе үйгө кеттим. Саат 7:30 болду. 11:30 саат, 11 сааттай бүгүн иштедим. Так, где-то 5600-6000ге жакынга акчага иштедим. Так, азыр кирип туруп закрыть. Домойду коюп коюйн. Балким берип калар. Домойм бирөө калган экен как раз. Берип калса жакшы, как раз ушу мен үйгө кетейин. Эми айтсам точно ишенбейсиңер турганда. Домой коюр менен терминал Д дейт го. Карасаң, Шереметово терминал Д дейт. 31 километр 49 мүнөттү көрсөттү. Ярославский вокзалдан берди. Как раз подача 4 мүнөт дейт. Ушуну алып барып таштап коюп, анан үйгө пустой келе берет окшойт. Пожалуйста. Опа! Туугандар, Шереметового да жетип келдим. Чото барганыман келгеним тез болуп кетти го Казанский вокзалга. 914 рубльге бериптир. 41 мүнөт жүрдүмбү? Так, до проверки личности 15 минут. Да. Так. Домойду завершить этебиз дагы. Личность өтүп туруп. Не вовремя сурап калат да. Көрүнбөйт эч нерсе. Так, давайте. Так, азыр көрөйүн, по деламды коюп туруп Войковский жака. Берди, бербесе секин кылдыренген бойдон кетип калайын үйгө. Саат 8-ден 37 өттү. Так, отправить. Өтпөй калат атам, фотоконтроль. Так. Проверка өттү. 5200 болду. Жанаган 1100 менен так 6300. Ушу күнүнө ошондой эле болду да 6000, 6500, 12 саат, 13 саат иштегендечи. Ушундай туугандар. Азыр берсе берди, бербесе ошо менен видео түгөнөт туугандар. Буюрса, эмки видеодо жолугушабыз. Эмки видеодо таксиге кандай документтер керек? Ошоларды полный бир сыра тактап туруп, дагы силерге толук маалымат кылып туруп, киргизип туруп көрсөтөйүн. Ушундай туугандар. Эмки видеодо көрүшкөнчө.